Байыскан Нурматова Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Чегават айылынын тургуну. Тыйкан жер семирткеч тартыштыгын жоон териси менен сезгендерден муктаждыкты жоюу үчүн айылдаштар менен биргеликте сөөлжан багууга өткөн. Көбүнчө эки эгин алабыз биздин Арабан району ысык үчүн. Картошка эгип туруп аркасынан жүгөрү, шалы, гүдүч ошолорду эгебиз. Ошолорго пайдаланабыз деген ойдо. Биогумус менен түшүмдүүлүктү 2 эсе көп алууга болот. Органикалык жол менен өскөн азык-түлүктөргө жыл сайын талап да өсүүдө. Муну жайылтуу үчүн дыйкан эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюшулган атайын окууга катышкан. 40 миңге жакын өздүк салымыбыз бар. Ошону менен 120 миң менен иш баштасак, ушул чакан биогумус өндүрүү ишканасын ачып, анда ушул өзүнүн айылда отурган 5-6 кыз келиндер иш менен камсыз болобуз. Нурматованын бизнес долбоору Ошто өткөн Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарында кызматташтык аркылуу биргеликте өнүгүү долбоорунда гранттык колдоого ээ болду. Чек арадагы аймактарды өнүктүрүү жана кандай Өзбекстан менен болгон мамилелерди салым кошо турган проектлерди колдогонго аракет кылабыз. Анан, конечно, баягы рентабилдикке да көңүл бурабыз. Канчалык деңгээлде ушул биз берген суммалар айымдарга жардам берип, бизнесин уландырып, өнүктүрүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзөт деген. Гранттык портфели 1 миллион 200 миң сомду түзөт. Бизнес идеялар айыл чарба, балчылык, тигүү өндүрүшү жана агробизнес тармактарындагы продукцияларды өнүктүрүүгө багытталышы шарт. Ушундай идеяларды каржылап жардам беришибиз керек. Анткени бул жумуш ордун түзөт, өзүңөр көрүп атасыңар, көйгөйлүү айылдагы маселелерди чечүүгө түрткү берет. Органикалык нукура кыргыз азыктарын коңшу мамлекеттерге таанытып жаткан ата мекендик өндүрүштөр да жок эмес. Өзбекстандан келген ишкерлер Ошто өндүрүлгөн органикалык продукцияларды өз мекенинде сатууга кызыктарлыгын билдирди. Асосийси хаммасы табийлиги жокту. 2-3 күндөн бери Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардан даам татып жүрөбүз. Бизге нукура сүт азыктарынан жасалган сыр, курут жакты. Бул ишканадан продукциясын Өзбекстанга импорттоон өтүмдүк. В данный момент очень Азыркы учурда коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россия мамлекеттерине продукцияны экспорттоо боюнча келишимдер түзүлүп жатат. Буйруса Кыргыздын нукура азыктарын жайылтып таанытабыз. Жыйынтыгында долбоорго сунушталган жалпы 45 бизнес идеянын 12си жактырылды. Иш-чарага Жалал Абадтын Аксы, Алабуга жана Оштун Арабан райондорунан жалпы 60 адам катышкан. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала То 24, Ош.